Үчүн кызды камчы Көлбаев ошо заказ берип камалгандайын өлтүртүп ийди да. Бир ушундай заказной убийство болду. Бул эми заказной убийство, муну эч кимден жашырып деле болбойт муну. Бул эми Көлбаевдин заказы менен болду. Президентибиз өзү чакырып, себеби ал кишиге көп жактан көптөгөн маалыматтар түшөт да. Ошо маалыматтарда терс маалыматтар түшкөн маалда булардын дагы эле токтотпой атпайбы, айтканды укпай атпайбы? Мына бир жолу отуруп чыкты, төлөп чыкты, жана башка болду, токтобой атпайбы? Буларды чакырып туруп бир айтыш керек деп өзү чакырып туруп айткан. Мен ошол айткан жерде болгом. Ошол жерде президент айткан: "Эми жигиттер, акыл эсиңер бар. Мына бийлик алмашты. Биз деген ушу мамлекетибизге ак кызмат кылайлы деп атабыз. Силерди душман көрөлү деген жерибиз жок. Ак кызмат кылайлы деп атабыз. Силер да бизге колуңардан келсе жардам бергиле, колуңардан келбесе бизге тоскоолдук кылбагыла" деп айтканы бар. Эгер мындан ары дагы ушундай кыла бере турган болсоңор, анда мыйзам чегинде катуу жазаңарды аласыңар. Мен силерге эскертип болгондо дагы ушу президент катары эскертип коеюн деп айтканын мен уккам. Жанда болгом да. Бирок алар ага көңүл бурбады. Алар ойлоду чамасычы. Эми бардык эле президенттер ушинтип сүйлөйт. Бардык эле президенттер ушинтип айтат, бирок ишке келгенде андай кылбайт деди да. Бирок алар ошол Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзү менен кылган иши дал келишин булар сезбей калышты да. Сезбей калышты. Мына ошонун негизинде алар кайрадан эле уланта беришти. Кайрадан эле кээ бир жерлерде ушуну көбөйтө беришти.